Бисмиллахир-рахманир-рахим. Жаңы жылды майрамдоо керекпи, тосуу керекпи же кандай деген же болбосо шарият өкүмү кандай деген суроодо жаңы жыл деген түшүнүктү талкуулап алуубуз керек болот. Жаңы жыл дегенде коркуп кетпөө керек. Бул жаңы күн, жаңы мүнөт, жаңы секунд дегендей сөз. Ислам шариятында ар бир келген жаңы убакыт, эски убакыттын ортосундагы айырмачылык бул адам өзүнө өзү эсеп берүү маданияты келип турат. Азирет Умардын өзүңөр эсептелүүдөн мурда өзүңөр менен өзүңөр эсептешкиле деген накыл сөз эске келет. Эгерде бүгүн мисалы үчүн 25 декабрь болсо, эски күн, эртең 26 декабрь жаңы күн. Жаңы күндү тосуп алаардан мурун эски күндү кандай узаттым? Мына ушул күндө мурдагы күнкүдүн айырмасы болдубу, жокпу? Ошондой убакта эртең кандай бир жаңылыктарды кылам? Ыйманымда, амалымда, коомго, диниме жеткирген пайдамда кандай өзгөрүштөр болду деген болуш керек. Мына ошол сыяктуу 2010 жыл узап баратып 2011 жыл келип атканда адамдар 2010 жылда кандай иштерди кылдым? Андан мурдагы 9 жылда иштерден аштымбы же андан төмөн түшүп кеттимби? Мен ыйманыма кандай пайда келтирди? Же болбосо Кур'ани Каримди канча жолу окудум? Кедей кембагалдарга жардам бере алдымбы? Канча адамга жылмайып, табассум кылып садака кылдым деген маселени эске алуубуз керек болот. Эгерде мына ушул багытта жаңы жыл тоскон болсок, анда бул маселе жакшы деп айтылат. Ошол эски жылга отчет берип, жаңы жылга жаңы пландар түзүү менен. Бул жакшы адамдар үчүн ар күнү, ар жума, ар мүнөт сайын мына ушундай өзүнө өзү эсеп берип туруусу керек болот. Ал эми жаңы жылды тоскондо бала тыны айланып маселеси келет. Эгерде ошол бала тыны ошондон бир жума мурда же бир жума кийин же жайдын күнү айланып аткан болсо, акыл эстүүлөрдүн баардыгы аны карап күлүп, дөп эрестеп баасын бермек. Ал адамдын эч ким кийинчерээк, ал адам менен Куда дагы болгусу келбей калмак да. Ошол сыяктуу эмне үчүн мына ушул 31 декабрь күнү гана бала тыны айланып калуу керек? Андан сырткары биздин перзенттерибизди алдайбыз. Кудай берет деген ишенин ордуна аязыкта келет сага белек берет деп, мына ошол нерсеге ишенгибиз келип, анан кийин балдарыбызды нарестесинен, бир көөдө кезинен баштап эле жалган нерсеге, куруу бир утопияларга, мындай фантазияларга мындай алдап баштайбыз. Бул өзү балдарыбыздын жүрөгүнө туура эмес ишеничтерди салат. Ошол убакта кээ бир мусулман жамааттары дагы ислам жаңы жылы дешип, Мухаррам айынын 1-күнү балдарга майрам өткөрүп, шайни өткөрүп берет. Эмне үчүн мындай кыласыңар десек айтат, биз ошол жаңы жылдын ордуна Мухаррам айды майрам кылып берсек, мусулманча жаңы жыл. Бизде мусулманча эмес жаңы жыл деген сөз жок. Жыл бар, Григорий календары болсун, ай календары, күн календары болсун, жаңы жыл эски жыл кете берет. Бирок майрам катары өткөзүү бул шариятыбызда ороз айт жана курбан айт, 2 айт намазга гана белгилүү айт күндөрүнө. Шариятыбызда жума күндөрү жумалык майрам, бирок жума майрамда ошонун деңгээлиндеги майрамдык маанай болот. Жума намазына баруу, таза кийимдерин кийүү, жума намазын окуп дуа кылуу жана башка маселелер. Ал эми чоң масштабтагы айт майрамдар булар ороз айт жана курбан айт майрамдары. Жаңы азыркы Григорий календарындагы жаңы жылдын белгиленүүсү бул Иса пайгамбардын туулгандыгына келип такалат. Андыктан көп мусулмандарыбыз муну таптакыр жерип жок деп айтпоосу керек болот. Иса пайгамбардын туулгандыгы бул бардык мусулмандардын дагы ишеничиндеги, ынанымындагы эң жакшы күндөрдүн бири. Муса пайгамбардын, Мухаммед пайгамбарыбыздын бардык пайгамбарлар туулган күндөр бул жакшы күн. Бирок ошол күнү биз арак ичип же болбосо жаңкыдай бир асманга салют атып, адамдар жүрөгүн түшүрүп, анан кечке ачка отуруп бирок ушул күнү ысыраптар болуп жүрсө, бул убакта Аллах Таала Кур'ани Каримде айткан: "Иннаху ла юхиббул мусрифин", албетте Аллах Таала ысырап кылуучуларды сүйбөйт деген. Ысырап кылуу туура эмес нерсе. Эгерде сиз жаңы жыл тосконду каалап аткан болсоңуз, ошол жаңы жыл тоскон кетире турган каражатты 1 жылдан бери байланышпаган, же жарым жылдан бери салам айтпаган өзүңүздүн бир тууганыңызга, же көмүрү жок кошунаңызга, же болбосо ата-энеңизге өтүк алып белек кылып жиберген болсоңуз, сиз кыяматта эң чоң сооптуу иштерден кылган болот элеңиздер. Кыргыздын жакшы сөзү бар: чылпагын алам деп көзүн оюп алыптыр деп. Урматтуу бир тууган мусулмандар, кээ бир убакытта өзүбүздөн башка мусулмандарды туура эмес түшүнүктөн же болбосо наданчылыктын айынан түшүнбөй иш кылып жаткан болсо, дароо аларды кафырлыкка чыгарып, имандан чыгарып жиберүүдөн этиет болгон болсок, биз менен сиздин мойнуңуздагы милдет
аларга акыйкатты таратуу үйрөтүү. Бир убакта биз дагы сиз дагы бардыгыбыз ушул акыйкатты билген эмеспиз. Билгенден кийин билбегендерге бой көтөрүп карабастан аларды өзүбүздүн бир тууган катары карап, аларга боор ачуу менен аларга акыйкатты үйрөткөн болсок, Аллах Таала ар бир жаңы күнүбүздү, жаңы жылыбызды, жаңы мүнөтүбүздү өзүнүн ибадатында, өзүнө зикир кылган абалда мусулман жүрөк менен өткөрүүсүн насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.